Анан нан курмандыктарынан колдоруна толтуруп алып келип, эртең менен өрттөлүүчү бүтүндөй өрттөлчү курмандыктын үстүнө кошуп өрттөп жиберди. Анан тынчтык курмандыгына эл алып келген өгүз менен кочкорду чалды. Арундун уулдары алардын канын алып келишти. Арун канды курмандык чалынуучу жайдын ар тарабына чачып чыкты. Өгүздүн майын да, кочкордун куйругун да, карын майын да, бөйрөктөрүн да, боор майын да алып келип төштүн үстүнө коюшту. Анан Арун ал майларды курмандык чалынуучу жайда өрттөп жиберди. Теңир Мусага буйругандай кылып, Арун төш менен оңсанды Теңирдин алдында силкилдетти. Анан Арун колун жайып элге кайрылып аларга батасын берди. Күнөө үчүн чалынуучу курмандыкты, бүтүндөй өртөлчү курмандыкты жана тынчтык курмандыгын чалып, курмандык чалынуучу жайдан түштү. Муса менен Арун жыйын чатырына киришти. Анан сыртка чыгып элге бата беришти. Ошондо бүт элге Теңирдин даңкы көрүндү.